Салам балдар, силер менен кайрада көрүшүп жатканыма аябай кубанычтамын. Биз бүгүн математикадан ар кандай санды бирге бөлүү сабагын өтөбүз. Анда эмесе балдар, биз буга чейинки бөлүү менен көбөйтүүнүн касиеттерин бир сыйра эсибизге түшүрүп, жат алып алайлык буларды биз. Көбөйтүүнүн 3 касиети бар. Биринчи, орун алмашкан менен көбөйтүүндү өзгөрбөйт. 20 көбөйтүү 2 барабар 40, 2 көбөйтүү 20 барабар 40, 6 көбөйтүлгөн 7 барабар 42, 7 көбөйтүлгөн 6 барабар 42. Көрдүңөрбү балдар? Орун алмашканы менен биздин көбөйтүндүбүз же болбосо жыйынтыгыбыз өзгөргөн жок. Ар кандай санды бирге көбөйтсөк, ошол эле сан келип чыгат. 13 көбөйтүлгөн 1 барабар 13, 80 көбөйтүлгөн 1 барабар 80. Бирге кандай гана сан көбөйтпөйлүк, жыйынтыгыбыз 13 болот. Ар кандай санды 0-гө көбөйтсөк, кайра эле 0 келип чыгат. 0 көбөйтүлгөн 15 барабар 0, 0 көбөйтүлгөн 90 барабар 0. Көрдүңөрбү балдар? 0-гө кандай гана санды көбөйтпөйлүк, жыйынтыгыбыз 0 болот. Бөлүүнүн дагы 3 касиети бар. Биринчи касиети: бирдей сандардын тииндиси 1 болот. 9 бөлүнгөн 9 барабар 1, 11 бөлүнгөн 11 барабар 1. Экинчи касиети бөлүүнүн: ар кандай санды бирге бөлсөк, ошол сандын өзү келип чыгат. 82 бөлүнгөн 1 барабар 82, 34 бөлүнгөн 1 барабар 34. Бул жерде кайтып көрүп атасыңар балдар? Көбөйтүүгө эле окшош экен, а? Бирге ар кандай санды бөлсөк же көбөйтсөк, кайра эле ошол сан келип чыгат экен. Үчүнчү касиетин карайбыз. Бул жерде бир аз техникалык каталар кетиптир, балдар. 0-дү каалагандай башка санга бөлсө, тиинди 0 болот. 0 бөлү 26 барабар 0, 0 бөлү 54 барабар 0. Каталар үчүн кечирим сурайм. Бүгүнкү күндү жазабыз. Темабызды коебуз. Ар кандай санды бирге бөлүү. Карагыла балдар. 674 мисалды карайбыз. 5 бөлүнгөн 1, 8 бөлүнгөн 1, 6 бөлүнгөн 1. Мисалдарды тик бурчтуу таблица түзүп чыгаар дейт. Тик бурчтуу таблица түзүп чыгарат экенбиз балдар. Биринчи 5 бөлү 1-ге тик бурчтуу таблица түздүк. Көрдүңөрбү балдар? Бардыгы бир катарга жайгашып атат. Кийинкибизге 6 бөлү 1-ге да түздүк. Эмнени байкадыңар дейт? Ар биринде бөлүнүүчү 1. Ал таблицадагы саптарды көрсөтүп атат, а? Демек, 5, 8, 6 булар бүтүндөй бир сапка тизилишет. Тигинен караганыбызда ар бири бирден туулат. Демек, 5 бөлүнгөн 1 барабар 5, 8 бөлүнгөн 1 барабар 8, 6 бөлүнгөн 1 барабар 6. Ар бир сапта бирден турат, бирок катары 6-дан. Бул менен биз жыйынтык чыгарабыз. Ар кандай санды бирге бөлсөк, ошол сандын өзү келип чыгат. Бул эрежени эстен чыгарбай жата алабыз. 675-ке көңүл бурайлык. Карагыла, 81 бөлүнгөн 1 барабар 81, 15 бөлүнгөн 1 барабар 15, 9 бөлүнгөн 1 9, 25 бөлүнгөн 1 25. Демек, бирге ар кандай санды бөлсөк, ошол сандын өзү келип чыгат экен.
Экинчибизди карала. 88 бөлүнгөн 88. Булар кандай сандар? Окшош сандар. Окшош сандардын тииндиси 1-ге барабар. 15 бөлүнгөн 15 барабар 1. 9 бөлүнгөн 9 барабар 1. 25 бөлүнгөн 25 барабар 1. Кийинки Б-сына көңүл бурайлык. Биринчи мисалыбызда кайсыл эрежебиз турат? Нөлдү ар кандай санга бөлсөк, тиинди 0 болот. Же болбосо нөлдү ар кандай санга көбөйтсөк, көбөйтүндүбүз 0 болот. 0 көбөйтүлгөн 40 барабар 0. Кийинки мисалыбызга карайлык. 676. Биринчи маселени окуп чыгып, түшүнүп, андан соң кыскача берилдисин, анан чыгаруусун иштейбиз. Коондун салмагы 3 килограмм, дарбыздыкы 2 килограммга оор. Коон менен дарбыздын салмагы канча? Туйтма түзүп чыгаргыла дейт. Берилдисин, кыскача берилдисин жазабыз. Коон 3 килограмм, дарбыз 2 килограммга оор. Кайсыга караганда? Коонго караганда. Демек, стрелка жүргүзүп коебуз. Эми туйтма түзүп чыгарышыбыз үчүн биз коон менен дарбыздын салмагы канча? Бардыгынын же болбосо экөөнүн салмагы канча деген суроону коебуз. Ошондо биз туйтма чыгарып иштей алабыз. Чыгаруусун иштейбиз. Каша 3 кошулган 2. Демек 3 кошулган 2 деген бул биз дарбыздын таап атабыз, канчалык оорлугу. Кайра биз кошуп коебуз 3-тү коондун салмагына. 5 кошулган 3 барабар 8. 5 килограмм бул дарбыздын оорлугу. 3 килограмм коондун оорлугу. Биз акыркы сурообуз бардыгы канча килограмм экенин таап атабыз. 8 килограмм. Жообубуз коон менен дарбыздын салмагы 8 килограмм. Демек, ар бир сурообузга жооп таптык. Ошондо биздин маселебиз толук бүткөн болот. 677-ни карайбыз. Балдар, силер кайсы мисалдын жообун эсептебей туруп эле айта аласыңар? Эгер силер эрежелердин баарын жат алып, жатка билген болсоңор, дароо эле айткан болушуңар керек, Биринчиде 1-ге ар кандай санды бөлсөк, кайра эле ушул сан келип чыгат, биринчидеги туйтмабызда. Экинчи туйтмабызда 0-гө каалаган санды бөлсөк, тииндибиз 0 болот. Же болбосо 0-гө каалагандай санды көбөйтсөк, көбөйтүндүбүз 0 болот. Дароо эле айткан болушуңар керек силер. 678-ге карайбыз. Бизге тик бурчтук берилиптир. Жаактары 4 сантиметр жана 6 сантиметр болгон тик бурчтуктун периметрин 20 сантиметр болоорун далилдегиле дептир. Демек, биз периметрин таап эткенбиз. Периметрин табышты билебиз, Тик бурчтуктун жаактарын чыябыз, ченейбиз дагы. Бардык жагын ирети менен кошуп чыгабыз. Чындап эле далилдедикпи, балдар? Периметрибиз канча сантиметр болот экен? 20 сантиметр болот экен. Азаматсыңар, балдар. Мен айткан эрежелерди жат алып, эсиңерден чыгарбай, кийинки мисалдарыбызда ушул ирет менен чыгарабыз. Анда силерге тапшырма 679, 680. Буну мага тартып иштеп, сулуу кылып жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла, балдар.